Жактан мечиттин Рабат Абдуллахын жами мечитинин имамдары көрүп калып, Сулайман тоодун негизи кызычуда өчүрүп атат. Судар база жак. Мечиттин имамдары көрүп. Чакырды. Тур экен. Жактан мечиттин Рабат Абдуллахын жами мечитинин имамдары көрүп калып, Сулайман тоодун негизи кызычуда өчүрүп атат. Бардык мына жашынчылар мына кургабайт да. Суу ичип бир адамга мындай пайдалуу. Ассаламу алейкум, амансыздар бардактуу мусулман бир туугандар, ардактуу Тез Жер каналынын катталуучулары. Мына ушундай Ош шаарында кескин өрт чыкты. Сулайман тоосунун арткы тарабынан саат 23:20 жалындап күйүп жаткан көрүүгө болот. Бул жакта өрттү өчүрүп жатышат азыр. Бул жакта өрт өчүрүүчүлөр келгенге чейин бул жакта эс алып жүргөн кээ бир тургундар, кээ бир ушул жакта жашаган мусулман бир туугандарыбыз өрттү өчүрүү үчүн атайын чыгып аракет кылган жай бар. Бул жакта аз маз күйгөн калдыктар бар экен. Өчелек ушул жака өчүрүү үчүн азыр өрт өчүрүүчү агаларыбыз өздөрү чыгып кетишти. Атайын формачан, кийимчен. Араванский көчөсүндө, Курманжанаткай көчөсүндө жолду оңдоо иштери болуп жаткандыгы үчүн атайын унаа келип бер жагына келе албай калды. Анын үстүнө бул тоонун үстүндө болгондуктан толук өчүрүүгө кыйын болуп жаткан учур. Бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой 20-июнь 2024-жыл Ош шаарынын ошол Сулайман тоо ардактуу мусулман туугандар, Сулайман тоодо ушинтип өрт чыкты. Аябагандай бул жакта өрт өчүрүүчү агаларыбыз аракетте. 2024-жылдын 20-июнунда саат кечкисин 23:20 чамасында башталды. Биздин билишибизге караганда Ош шаарында болчубуз. Байкап калдык ушул жерден. Биз келген учурда уже өчүрүп жетишкенге аракет кылышыптыр. Ошол учурдан өтпөй эле өрт өчүрүүчү агалар дагы келип бул жакта кызмат кылып жаткан учур. Ал жерден көрүүгө болот. Кудай сактасын, эми бул жаратылыштан келген кырсык дейин десең, кечкисин мындай өрт чыгып эч нерсе жок. Күнүсү дейин десеңчи, күндүзгү абал эмес да. Кечкисин бул учурда бул жакка эс алууга чыккан жаштар жана ошондой эле мусулман туугандар, абайлаңыздарчы. Ар кандай өрт чыгарчу аппараттарды же болбосо чылым чеккен болсоңуздар ар жерге таштабаңыздар. Бул эскертүү катарында берилип жаткан нерсе. Эгерде бул жактарда өрттөнүп кетсе, шаар жакта, могул жакта жашаган Сулайман тоонун элине, айланасындагы элдерге терс зыян алып келүү коркунучу бар. Ошондуктан зыян бербейли, ардактуу мусулман бир туугандар. Өзүбүзгө сак бололу, бирөөгө бирөөнү эч качан мындай кырсык келтирүүдөн абайлайлы. Ассаламу алейкум, Тез Жер каналы. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ушул бардык мына жашынчылар мына кургабайт да. Суу ичип бир адамга мындай пайдалуу, мындай экологияга пайдалуу нерселер болот да өзүчө. Мечитте иштейбиз. Мечиттен көрүп туруп азыр чыктык. Сулайман тоонун ылдыйсында жашаган Ардактуу мусулман бир туугандар, ардактуу Ош шаарынын тургундары, мындан сырткары чет жактан келген коноктор. Эгерде Сулайман тоого келе турган болсоңуздар, саат кечкисин 8ден кийин чыкпай эле коюңуздарчы, 20:00дөн кийин. Эмнеге десеңиздер, ушундай чылым чегүү, башка нерселер болгон учур болуп калат экен. Калың катын бар, уктап жатып калат, башка тигиндей болот. Бирок могу Сулайман тоонун айланасы, дарактар, биздин ресурстарыбыз бүт бардыгы күйүп кетпесин. Ошондон сак бололу. Эгерде күндүз болсо да бир көрүп тигинтип мынтип эл калың катын бар жардам кылат өчүргөнгөчү. Анда да сак бололу. Эми күндүз болсо болот экен деп эле чылымдыргыт өрбөстөн, ар кандай чылым чегүүдөн, ар кандай күйүктү тутандыруучу аппараттарды, сиренкелерди колдонбоңуздар. От тутандыруучу аппараттарды негизинен колдонбоңуздар. Ошол нерсени могул жердеги тургундар, коноктор бардыгы жапырт киришип, могул жерде өчүрүп калды азырчы.
аябаганда эскертүү менен кайрылып суранып жаткан учур. Эгерде Сулаймантоого чыккан болсоңуз, сөзсүз түрдө абайлаңыз, бул нерселерди сактай жүрүңүз. Рас эс алганы келдиңизби, чыгыңыз, айлананы көрүңүз, эс алып андан кийин түшүп кете бериңиз. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу бир тууган мусулман туугандар, Сулаймантоодо мына ар жылы ушундай ситуациялар болуп, ушу Сулаймантоонун ылдыйсында жашаган элдерге кыйын болуп, кооптуу болуп саналып калды. Эми буну кандай чечсек деп, ушу Рабат Абдуллахан жами мешитинин алдынан киргендеги колдонуучулар көчөсүнүн баардык урматтуу мэрибиз, Ош шаарынын мэри Бакыт акабыз келгенде ушуну аксакалдар кеңешип туруп проблеманы көйгүнү айткан. Ушул жерде мына турба бар, суу бар. Ушул жерден газонго чача турган суулар бар го. Ушулардан чыгарып койсо, ушул жер жашынча болуп турат да, саргайбайт. Мына экологияга, мына бардык мусулман тууган бардык нерселерге пайдасы тие турган нерселер болот. Амансызбы? Жакшы, рахмат. Урматтуу мусулман туугандар, ушундай эле. Силер кайда? Тез жарыя каналына. Урматтуу Тез жарыя YouTube каналына. Мэрияга, өкмөттүн башчыларына кайрылып кетебиз. Аллах үчүн ушул жердеги чыккан суудан Сулаймантоонун ишчилери, администрациясы буну чече албай атат, чечпей атам. Эгер чечкен болгондо негизи ушул жерден 2 метр шланганы минерге тартып туруп, ошо өзүбүздүн сквелерде мына газондорду жашындандырып суу чача турган аппараттар бар да. Ошолорду коюп койсо, мына дарактар, бак дарактар ушул жам-жашыл болуп, шаарды кооздоп турат да, жам-жашыл болуп. Азыр башка жерден, башка элдерден көрүш үчүн көрөрмөндөр келгенде ham бу жер саргайып, ормонго окшоп, бир шаардын көркүнү бузуп койтат. Шаардын көркүнү бузганда ham ушул жер элдер жашайт, мына мечиттер бар, тоого уланган үйлөр бар. Булардын саатына түнү 23:35-те тынчын алтабыз. Урматтуу бир тууган мусулман туугандар, силерге ушуну айтып кетсек, эл башынын үстүндө тургандар, силер ушул проблеманы чечип берсеңер, силерден Алла разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху. Рахмат интервью бергениңиз үчүн. Ардактуу көрүүчүлөр, ардактуу мусулман туугандар, зыян алып келбейли, негизгиси моундай